опасный адамдарға тышқан. Бұл конкретный проект емес, бұл коммерческий проект. Бізге безопасный городты қойбаса, қызнақты қойбашымыз керек пе? Разметка қылбашымыз керек пе? Сіздер бюджеттен кеткен жоқтар, қиқырбаңыз маған. Өзіңіз қиқырбаңыз. Мен сізге сұрақ беріп отырмын. Тура деметтіңіздер, қиқырбаңыздар, сіз кімсіз маған қиқырдай? Сіз кімсіз маған қиқырғандай? Мұны кім төлейді? Бюджеттен бір тиын бөлмейді. 10 миллиард сомдың бардығы мынау оқшыған қарапайым елдің чөнтегінен шығады. Қырғызстанның бюджетіне биыл 600 миллион сом безопасный городтан түседі деп кіргізіп алған. Өкімет, мұны азыр бірінші квартал бетте сіздерге түскен жоқтар. Демек, қоғ шар долбору, жоқсыз шар долборды айлап баратпай бұл. Анандағалар қат қойып тұр, бақтылу, письмо сейчас, атасының башында письмо сейчас деп. Сөз Момбек Рыскелді Чынбекович, сізде екінші жолы. Рахмат. Менімше бұл жеке пікірімде бұл безопасный емес, опасный проект. Опасный адамдарға тышқан. Бұл конкретный проект емес, бұл коммерческий проект. Жана айтып кетпеді. Бұл адамдардың жарақатын азайта тұрған емес, алдамшылардың қаражатын көбейте тұрған проект. Жана Дастан Артисбекович жақсы сұрау берді. 1,5 миллиард сом пайда таба тұрған компания эмне үчүн 2,5 миллиард сом акча кетириш керек десе, бирөөңөр да жооп бере албай койдуңар. Мага эмас так жооп бергиле. 110 комплекс жерге камера, фото, видео фиксация орнотулат. Канча? Камера, фото, видео фиксация орнотулат. Кайсы жерлерге? 1140. Канча? 1140 камера. Мен сизден так айтып отурдум. Бишкекте 38. Ар бир перекрестокто канчадан камера, Бишкек Ош жолунда канча камера? Айкай ондон турбайт. Рыскелді Чынбекович, все зависит от сложности перекрестка, сколько камер. Один аппаратный комплекс обслуживает от 4 до 12 камер. Эми среднем канча болот экен? Сизге толук менен айтып атам, 1140 камера пландаштырып атат, общий. 1140 камераны бөлсөңүз $30,000 айланып атат. Бишкек ТЭЦте $14,000 айланды деп ызы чуу чыгарды. Отвертка $600 айланды деп. Силердин камераңар $30,000 айланганы буну кандайча билсек болот? Рыскелді Чынбекович, берде камераларды, жабдууларды, же аппаратты комплексы биз сатып алган жокпуз. Дагы буга чейин айтылган 10,5 миллионго Мен штрафка сизден жакшы эле сатып албан, аларды вега коёт. кызматтарды сатып Бирок алат. ошолордун кызмат сатып аласың, бирок ошодон булар 210дан алып чыгып кетип атпайбы ошолордун баасын? Ооба. Туура. Кызмат көрсөтүп салып кетет да. Туура да. Рыскелді Чынбекович. Бирок баалаган ушундай болот. Түшүнсөңүз, ондай болот да. Анан экинчи суроо. Средний штраф. Азыр жооп берип коюн. Жооп таап алыңыз. Рыскелді Чынбекович. Оборудование миллиард турса дагы биз оборудование сатып алып аткан жокпуз. Биз сервисный модельдеп, биз услуганы сатып алып атабыз. Мен Ошондуктан жакшы түшүнөм. жанагы оборудованиянын баасы мынча болду деген ал эсеп кичине туура эмесирээк болуп калат да. Жок, силер кызматын сатып алып атасыңар, бирок алдын ала сатып алып атпайсыңар. Мына 5 Алдын жылда ала 5 миллиард сом түшөт деп атасыңар да, бул деген бүгүн турмушка чыккан кызды эртең төрө, анан эгиз төрө деп атпайсыңар. Биз анткен жокпуз. Биз Кантип билесиңер 5 миллиард сом алдын ала түшөрүн? Түшпөй калса кантесиңер? техникалык, экономикалык негиздеме бар да. Мына бул өзү айтып атат. Кийинки жылдар аз болуп калышы мүмкүн дейт. Аз болот, Анда кантесиң? алдыга эсепке алынган. Ошон үчүн 5 жылда эсептеп атат. Компания сотко берсечи, мисалы 6 жыл узарып кетсе кантесиң? Ал келишимде каралган кандай кылышын. Компания бизге 211 сомдон ар бир фотография үчүн, ар бир снимок үчүн төлөп бер деп, бизге претензия кылат. Ошол штрафтын төлөмү элден чогулгандан кийин гана. Болду. Айнура Шермаматова берген суроого бул айтты. Ошол жанагы камералардын кепилдиги канчасы 5 жыл дейт. 5 жылдан кайта тендер уюштурабызбы анда? Мүмкүн уюштурабыз. Анда бул 5 жылдык бул. Анда биз бузук камераларды алып калат экенбиз өз баланска. Анда бул афера да. Жок, гарантия 1 жыл десем не 1 жылда бузулат деген турат. Силер 5 жылда атпайсыңар. 5 жылга өз бүтөт экен мөөнөтү. Проект 3 жылда бүтүшү мүмкүн. Проект 5 жылда бүтүшү мүмкүн. Бюджеттен канча акча кетти? Жетелик. Рыскелді Чынбекович, бюджеттен акча жетпейт. Мына бюджетте на безопасный город из бюджета ушло более 100 миллионов сомов. На безопасный город из бюджета не потратят не 100, а 82 миллиона сомов. Өкмөттүн маалыматы. Мен жана дагы айттым, дагы бир жолу түшүндүрөйүн. Бул биздин инфраструктураны тууралга бүгүнкү күндүн талабына келтирүү үчүн кеткен каражаттар. 10 секунд. Бизге безопасный городду койбосо, кызнақты койбошубуз керек. Разметка кылбашыбыз керек пе?
Анын Силер барлыгы бюджеттен кеткен жоқ та кыйкырбаңыз сиз мага. Өзүңүз Мен кыйкырып сизге атпайсыз. суроо берип атам. Туура неметтиңиздер, кыйкырбаңыздар. Сиз кимсиз мага кыйкыргыдай? Сиз кимсиз мага кыйкыргандай? Мен жооп берип атам сизге. Урматтуу Сиз кандай жооп депутаттар, берип урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бириңиздерди сыйлап суроо, жоопту эмоция калтырбай берсеңиздер. Коопшар долбоору боюнча бул 5 жылдык долбоор, туурабы? 5 жылдын ичинде 10 миллион штраф. Туурабы? 1 жылда канча штраф болуш керек? Өзүнүз акташ үчүн. 2 миллион. 2 миллион штрафты сиз бөлүңүз. 12 айга канча болот экен? 166 миң штрафты булар фото, видео фиксация кылыш керек, туурабы? 166 миңди эми бөлүңүз 30 күнгө канча болуш керек экен? 5500 теңге. Ар бир камера 231ден саатына жолдо жүрүү эрежесин аныктап тактап чыгыш керек. Ошондо коопшар долбоору толугу ишке ашат. Туура айтып атамбы? Бул арифметика менен туура. А сиздер бүгүнкү күндөгү 10 камера иштегени бул планга толгон жок да. Толбой атат. Демек коопшар долбоору туура эмес ишке кирди. Бул киши айтып атпайбы? Бул коопшар долбоору эмес деп. Тетиги жерде безопасный город деп жазып турат. Городду тескерисин окусаңар не болады? Дорог болады. Это безопасность дорог. Никакой город. Шаардын коопсуздугу жөнүндө маселе жок. Аэропортто камера жок. Чоң мамлекеттик ишканаларда жок. МВД СМБ жанында жок. Анан каяктагы коопсуз шаар? Бул коопсуз жол. Долбоор. Президенттин башындагы, өкмөт башчынын башындагы, элдин башында айлантыңар да. Бул маселен 10 миллион штраф, минимальный штраф 1000 сомдон болгондо канча болот? Это 10 миллиард сом. Туурабы? 10 миллиард сомго рассчитан проект бул. Долбоор 10 миллиард сомго. Ошол 10 миллиард сомдун 2,5 миллиард сомун Vega Concern деген жана тендер утулган компания алат. Туурабы? Туура айтып атамбы мен? Туура. Мына ошол калган 7,5 миллиард акчаны МВД алат, мэрия алат, ИСМ алат. Эң эле аз акчаны Кыргыз поштасы алат. Туурабы? 16 сомдон ар бир жанагы бактылууга жеткизген үчүн. Туурабы? Туура айтып атамбы? Муну ким төлөйт? Бюджеттен бир тыйын бөлмөйт. 10 миллиард сомдун бардыгы мынагу окшогон карапайым элдин чөнтөгүнөн чыгат. Маселен ошо жана жолдо жүрүү эрежесин бузган адамдар мамлекеттик органдарды багат да. Кептин бар ушуда болот. Элдин жини келген ушудан болот. Ай, 12 февралдан 12 март бүгүн 1 ай болду. 1 айда канча акча таптыңар? Канча акча таптыңар? Силердики 3 мартка чейинкиси 10 миң болуп кетти, туурабы? Туура. Туура. А кодексте никто не отменял. Биринчи январдан баштап. Берден мамлекет ошондо 18.500 жанагы жолдо жүрүү эрежелеринин бардыгын силер мындай список этип салдык, туурабы? Анткени кодекс 4 марттан ишке кирди, ошого чейинкилер бар жок депчи. Бул деген 1000 сомдон эсептегенде 18 миллион 500 миң сом бюджетке зыян алып келди. Эгер чынында бизде коррупция менен күрөш болсо анда бирөө жоопкерчилик тартыш керек болчу. Ким күнөөлүү? 18 миллион сом бюджетке түшпөй калды. А Кыргызстандын бюджетине быйыл 600 миллион сом безопасный городдон түшөт деп киргизип алган. Өкмөт киргизип койгон. А эгер 600 миллионду биз 4 кварталга бөлө турган болсок, 150 миллион сомдон түшүш керек болчу. Мына азыр биринчи квартал битти. Силерге түшкөн жок да. Демек, коопшар долбоору жоопсуз шаар долбоорду айланып баратпайбы? Ана коомчулуктун башында айлантпашыбыз керек да. Буну силер мисалы мына башында тиги жогорку нары каскад болгон укмуш дегенбиз. А эмне болду? Ушинтип презентация кылган удот келген президент ошол кезде Алмазбек Атамбаев бар аштырган. Эмне болду? Кетти. Лиглас менен эмне болду? Лиглас менен эмне болду? Мына бул деле долбоор ушундай долбоор. Анан силер жөн эле нолдан деп туруп, анан коомчулуктун башын айлантып, анан депутаттарды, министрлерди бизди мындай пайдаланганыңарды токтоткула. Коопшар долбоор ишке киргенде мен айттым эле да, бул конкретный проект эмес, бул коммерческий проект деп. Ол ошондой болуп чыкты. Мына 1 жылга жетпеген убакыттын ичинде 1 миллиард сомго жакын айыппул салынды, анын 580 миллион сому төлөндү. 1 миллиардга жакын айыппулдун 90%-ын карапайым калк төлөп атат да. Илгери 4 буттуу карышкырдан корккан кыргыздар азыр 3 буттуу камерадан коркуп калды. Капталын эле карашат. Анан эң негизгиси элдин ушунчалык кыжырдануусун келтирген бул жолдо жүрүү эрежелерин жөнгө салган жол белгилери. Мына мен колумда турат. Мурун кабинетиме келген азыр таксисттер азыр үйүмдү издеп үйүмө келиштир да. Булардын бардыгы мага көргөзүп мынтип тартып келди. Урматтуу Рускелди Чинович, карасаңыз дейт. Бишкектеги жол белгилеринин бардыгы мыйзамда каралбаган. Бизде токтомдо бекитилбеген жол белгилерин кылып, өкмөт бир гана Vega Concern'нын ишин аткарып атат дейт. Ошонун кызыкчылыгын колдоп атат.
Елдің қарапайым елдің жолынан қайшы тілеп отпай бұл. Бұл қандай? Мұнағы жерде жаңағы гайлар отырып тілі будай көреді, мызам айтқандачы. Айтышып атады, кеше Қожабек Жайшыбек сұрауысынан бері атады, анда жол белгілері жөнге салбаған кемшіліктер бар дейді. Бар емес, алғылады. Емне үшін тұрады бүгінгі күнге шейін. Мен өзім шығып көрдім да, мынау Садығали мен Денисовпенді қарасыңдар, баратқанда бір келатқанда бір белгі. Бұл не деген? Бұл елдің атынан шабашқа қылатады да үкімет. Bir kampanya қызықшылығын қорғап, мамлекеттен халқының қызықшылығын қорғап жатады. Ел араң тұрышады. 1 миллиард соңғы жақын айып бұл төлен отады. Анын барын ел төлен отады, чоңдар төлен отады дейсің. Анандағалар ат қойып алып тұр, бақтылу, писмош час деп, атасын башында писмош час деп. Байларға, базар көмдірге, ал бақтылу қат болушы мүмкін. Қарапайым халық үшін қарыздалып келген қат, ал бая соғыштан келгенде қараға қаста. Анандағы писмош час деді, ат қойыш алып тұр. Мына ушул бойынша сіз тапшырма беріңіз майы қызметкерлеріне. Жаңағы көшеде мыйзамсыз сенім тұрған жол белгілерін барын алсын. Тез аранын ішінде алсын. Ушуну талап кылам, рахмат.